Учурда кесиптин түрү көп. Ар бир адамдын өзүнө ылайык талаптарынын болушун камтыйт. Кээ бир кесиптер адамда күч жана ийкемдүүлүктү, башкалары ыкчамдыкты, үчүнчүлөрү олтуруп иштөөгө чыдамдуулукту жана тыкандыкты талап кылат. Кесиптин адам түрү жумуш адамдар менен иштөөгө багытталган жана элдер менен пикир алышууну сунуштайт. Булар мугалим, дарыгер, сатып алуучулар менен иштегендер, кеңсе башчы, чаштараш жана башкалар. Тааныбаган адамдар менен тез сүйлөшүп кете алсаңыз, ар кандай пикир келишпестиктерден алыс болууга жетишсеңиз, бул кесиптер ылайыктуу болот. Кесиптин адам жаратылыш түрү жандуу жаратылыштын арасы менен байланышкан. Жаратылышты жана жаны барларды абдан сүйүү керек. Кесиптин адам жаратылыш түрүнө мал доктур, агроном, бакчачы, эколог, балчы, малчы, тракторист жана башкалар кирет. Эгер сиз өзүңүздүн жашоону техникасыз жана ар түрдүү жабдууларсыз элестете албасаңыз, кесиптин адам техника түрүн тандоого токтолуңуз. Бул түрдөгү кесиптин ээлерине техника жайларында жана алардын түзүлүштөрүн үйрөнүүчү иштерге арналат. Жана тактык, өтө тартиптүүлүк жана жоопкерчилик талап кылынат. Мындай кесиптерге автомеханиктер, кышкыноочулар, токарлар, электромонтёрлор, инженерлер, айдоочулар, архитекторлор, конструкторлор, системанын администраторлору жана башкалары кирет. Адам тааныш чөйрө алдыңкы түрү менен окшош, бирок бир катар өзгөчөлүктөрү бар. Мындай учурлардагы иштер маалыматтарды эчтеп чыгууга багытталган. Ал белгилер, сандар жана формулалар түрүндө көрсөтүлөт. Эгерде сиз мындай иш-аракет көңүлүңүзгө жакса, тартынбастан программист, логист, эсепчи, финансист, аналитик кесибин тандаңыз. Эгерде чыгармачыл адам болсоңуз, адам көркөм образ түрүндөгү кесип ылайыктуу. Бул түрдө кесиптегилер мейли көркөм өнөр, мейли музыка, мейли сүрөтчү, артист, ырчы, акын, скульптор, дирижер, дизайнер жана башкалар кирет. Кесип тандоо — бул биздин жашообуздагы эң орчундуу учурлардын бири. Дүйнө жүзүндө көптөгөн кесиптер бар, бирок бир жерде бир гана сеники бар. Эртең менен жумушка жыргал менен кетип, кечинде үйгө кубаныч менен кайткан адам бактылуу болуп эсептелет. Ошондуктан кесипти туура тандоо өтө маанилүү. Туура тандоо — бул бактылуу жашоонун ачкычы. Мен аны кантип тапсам болот? Кантип жаңылышпаш керек? Керектүү, абройлуу жана андай эмес кесиптер көп, бирок бардык кесиптер жашоодо керек. Ошондуктан ар бир кесип ардактуу.